Кыскача биз өткөндө да Баткен, Каржысай, Кызыл Сууга 50 миллион доллар бөлдүк эле таза сууга. Ошол эмне болду? Ратификациялануштан өтпөдү эле. Баткен, Каржысай, Жетегиз район Кызыл Суу айылы боюнча. Жооп берип сиз айткан проект Дүниелик банк менен каржылоосунда 48 миллиондук долбоор ишке ашып жатат. Бүгүнкү күндө Кызыл Сууда азыр таза суу боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган Кажысай, Бөкөнбаевтар боюнча долбоор сметалык иш кагаздар даярдалды. Баткенде бар болчу. Баткенде бар, ооба. Баткенде дагы смета долбоор сметалык иш кагаздар даярдалышат азыр. Эмки жыл курулушка чыгабыз. Баткен башталып элек Жетегиз кандай башталып кетти? Бул Кызыл Суу, Бөкөнбаев, анан Кажысай үчөө Мурда Республикасы бюджеттен булар пысыз даярдалган болчу. Ошонун үстүнөн тез эртерээк жүрүп атат. Ушул Кызыл Суунун суусу боюнча 4 жыл болду, мен губернатор кезде эле башталган. Бу качан бүтөт? Мына туура суроо берди Жылдыз айы. 2026-да прогноз боюнча Кыргыз Республикасында таза суу калбаган айыл калбайт деп айткан мурунку өкмөт. Азыркы келген өкмөт, биз мурунку келген өкмөттүн бүт юридикалык бүт баарын аткарабыз деген. Эми азыр айнып кеттиңерби? Жок, бул азыр бүгүнкү күндө дагы жасадык. Биринчи этапта жасалгандар боюнча дагы анда көпчүлүк жерлерде азбест трубалар коюлган, анан жакшы эксплуатация жоктугунан кайрадан кирип атабыз да. Мисалы мына көлдө Дарханга, Челпектерге уже 2-3 жол кирди. Татиков алаксытпачы угуп алды тиякты. Дархан, Челпек, ошолорго дагы экинчи жол кирип атабыз да. Бүгүнкү күндө эксплуатация жакшы жүрбөй жатат. Ошонун үстүнөн дагы биз иштеп атабыз. Эмнеге жүрбөй атат? Мына мен Дарханга барып келдим. Дарханда мына бүгүн Татиков менен да сүйлөштүм. 115-117 миллион сомдук таза суу, былтыр бөлүнгөн акча 15 миллион. Азыр барсам көчөлөр казылып, эшиктин алдына көчөлөр казылып таза суу. Элдер короосуна кирбей отурат 1 жылдан бери. Эмнеге? Акча жок. Биз корообузга киребизби? Качан корообузга киребиз? Качан суу ичебиз деп отурат. Качан ичет бу эл сууну? Долбоордун компоненттери боюнча бул долбоорду раздел граница деп коет, чек-арага чейин проект менен барган, калганы айыл өкмөттөн, анан жергиликтүү өздөрү бийлик өз жашоочулар кошуп алыш керек. Урматтуу депутаттар, акчаны алып сразу алып берип атабыз, туурабы? 50 миллион десе 50 миллион сразу алып туруп бюджетке киргизип атабыз, туурабы? Айымдеге бөлүп берип атасыңар силер элге 3 жылга, 4 жылга. Акчаны алганда сразу алып атпайсыңар силер. Айымдеге бөлүп берип атасыңар. Ким жооп берет? Сразу бергилет анда. Биз деле сразу алып берип атпайбызбы? 50 миллионду мына бул жылы алып берип атабыз. Март айында 50 миллион казынага түшөт. Килеген мына Баткен, Кызыл Суу, Кажысай, эң кыйналган мына Кажысай менен Баткен, Кызыл Суу. Жошодон суу ичип атышат. Аларга сразу эмне бербейсиңер да бөлүп берип элди 3-4 жыл күттүрүп, суусу жок же короосуна кире албайт. Кимге баа беребиз бул боюнча? Минфин алып туруп, Минфин бербейт абы. Жок, бул жерде долбоор жүрүп атат. Бул эки чек-арадан бая раздел границадан ары жашоочу өзү кошуп алыш керек. Ошонун үстүнө проблема болот да. Мен сизге айтып атам, долбоор жүрүп атат. Акча жок турат да, акча жок. Акча берилип атат, акча токтогон жок. Иш жасаган ишине жараша. Эгер акча жок болсо, жашаган ишине жараша акча жок күтүп атса, экөөбүз эмне барып текшерелиби жок. Мына Дархан айылы боюнча мен сизге айтайын, мына күтүп отурат. 15 миллионду уже аткарып койгон. Калганын азыр берсеңер азыр бүтүрөм деп атат. Азыр акчанын баарын берсеңер 3 айдын ичинде бүтүрүп берем. Дархан азыр кийинки киргени жана бүтпөй калган жерине республикалык бюджеттин эсебинен кирген калганы. Ошон үчүн акча тартыш болушу мүмкүн. Мен ошон үчүн айтып атам да 50 миллионду сразу алып берип атабызбы? Алып бергенден кийин аны бюджеттин башка жактарын урып ийбей, таза сууга до конца бергиле да. Сиздер азыр деген мисалы мына могу 4 айтып аткан Кадамжай, Таш көмүр, Көк жаңгак, Айдаркенге азыр акчаны азыр берсеңер, булар деген 4 айда бүтүрөт. Ме 50 тыйын, ме 1 сом, ме 5 сом деп отурсаңар, булар 5 жылда бүтүрөт. 5 жылга чейин элдер ооруп, канчасы ооруп атат, канчасы кыйналып атат, аны менен эч кимдин иши жок. Bunday боюнча биз азыр толеранттуулукту акыркы жолу көргөзүп атабыз таза суу силерге. Минфин. Акыркы жолу мен толеранттуулукту көргөзүп атабыз. Иштесеңер татынакай кылып түз иштегиле, эл билсин.
момчанчы жылы бүтөт, жылдын аягында бүтөт, же 2 жылдан кийин бүтөт. Эмне үчүн 2 жылдан кийин? 2 жыл болбойт. Себеби биз акчаны берип атабыз, аны силер бюджеттен башка жака алып салып атасыңар. Мен бул мыйзамды колдойм, мындай ушундай талап. Рахмат.